Adam ekенбиз. Кече Эмаком курулуш компаниясынын башчысы Эмилбек Жусупов деген инимди колдоп жүрдүм. Ал жигит суранды, ошол 5-6 участкага барып колдоп бериңиз деди. Барып алып барып бердим. Ошондо дагы сөктү. Мага баары бир кимиңер тыйын берсеңер иштей берем. Себеби мен оокатым ошол, тиричилигим ошол. Бирок мен добушумду кимге беришти билем. Мен 8ге добушту бердим, ачык айтып коеюн. Ошон үчүн туугандар, ар кимибиз өзүбүздү оңдойлу. Бардыгыбыз периште эмеспиз. Бирок Мерисбек Жошбаевич мына 5 жылдан бери сыртта жүрөт. Ошол акебиз менен анча-мынча байланыш туруп аттым. Талант үкам дейт, биринчи өзүң оңдо дейт. Чындыгында мына бесим 100 келе болуп кетти. Өзүм оңдой албай жүрөм, арыктай албайчы. Мага бирөөгө сын тагышты ким койду дейм да. Ошон үчүн ар бирибиз өзүбүздү оңдосок мамлекет оңолот. Биз ар бирибиз мамлекетпиз. Ошон үчүн туугандар, мына Кыргызстан 4 мамлекеттин ортосуна жайгашкан. Эң бай мамлекет боло турган бизде возможность бар. 2015-жылы Америкада 1 жыл жүрүп келдим. Грузчик болуп жүрдүм 6 ай. 96 килограммдан 70 килограммга түштүм. 26 килограмм, 30 килограмм вес таштадым. Американецтер эртеден кечке иштейт экен. İştey verip çarçasa dağ iştey verir eken. Biz bolsa jata berебиз. Keçke jatıp холодильникти ачабыз дагы. Vay eneng депутаттар иштебей атат, тарчап коебуз. Өзүбүз иштейли туугандар. Өтө жалкоо калкпыз, ачыгын айтайлы. Иштин майын чыгарайлы. Дыйканчылык кылабызбы, дыйканчылыктын майын чыгарайлы. Мал багабыз, мал азыр бука 100 000 сомдон ашык болду, өгүздөр. Мал багайлы туугандар. Бизге возможность болду. Россияга, казыр Өзбекстанга тартып атат. Биз ар бирибиз миллионер болуп жашаган акылыбыз. Азыр 47ден ашык кем бар экен Кыргызстанда. Турмес жака кетип атат. Депутаттар, мен ушул депутаттар, мен сүйлөп атканым масаланы өзүм чечем, жотур айтып коеюн. Не доллар, чыга калам, не доллар. Эми туугандар, баякы бараңсам баардыгыңыздар агрессивдүү болуп калыпсыздар. Кичине болсо дагы жүзүңүздөргө кичине болсо да жылмайып тартыласак, баякы жылмайуу дагы садака дейт. Мен көбүн карасам, мына пешенелер тырышып калыптыр мындай болупчу. Туугандар, биздин келечегибиз кең. Кыргызстан менен ишенем, ушундай не только Орто Азияда, СНГда эң алдыңкы өлкө болобуз. Биз азбыз. Биз сууну сатсак эле байып кетебиз. Биз ушу Россияда мигрант болуп жүрөбүз дейт, миллионго жакын кыргыз. Иштей берсин, ал жактан жумуштар үйрөнүп келип атышат. Өзбекстан, Тажикстанда аларга биздегидей возможность бербейт да орустар. Иштесин, үйрөнүп келсин. Ошо талага чыкканда баякы мусапыр болмой сайын толук мусулман болбойсуң да, мусапырчылык болгондо динге жакындайт. Ошон үчүн туугандар, жөн эле тилибиз менен динди сүйлөбөстөн динде жашайлы. Мусулман кандай болуш керек, ошону үйрөнөлү. Тойлор болсун, бирок ислам тойлору болсун, арак шарабы жок, бии жок тойлор болсун. Мен ошо тойлорго да каршы болуп жүрөм өзү, ачык айтайын. Тойдон тиричилик кылам өзү. Бирок ислам тойлору болсун, чын жүрөктөн батала турган тойлор болсун. Өлүмдөрдү жолго салайлы. Мына арабтарда 100 доллар менен коет экен, бир 100 000 сом менен коюп атат. Ушуларды мамлекет жолго салсын. Бардыгы чык кыйган тартип болсо Кыргызстан 1-2 жылда эле алдыга жылып кетет иншалла. Ишенебиз ушуга. Эми туугандар, бардыгыбыздын ниетибиз эле Кыргызстан өнүксө өссө дейбиз. Мен мына Атамбаевди сындап эле келгенмин. Кече бүгүн ушу кой бериптир деп атышат, аябай жидим келди. Эми убактынча баякы тарапкерлери аяк бияк болбосун деп кой берсе керек, бирок кайра камалат. Ачыгын айтыш керек, камаш керек. Себеби бир кычкачты алды, 100 доллар калып атат. Анан кече 59 000 доллардан скорый помощь алды. Унчукпай айтып койбойм. Мына 59 жама кымбат алса бар, туугандар. Деп койсо болобу эле, же болбойбу? Жок, эмне бул элементарный нерсе да туугандар.
Эми көрүп атабыз да, мен мынау Оштун мэри талай экебиз дагы алайдан болот. Өзүбүздүн кулубуз, бардыгыбыз эле акелерибиз, мындагы суруштуруп келсек тууганбыз, керек болсо уруубуз дагы бир. Анча-мынча, бирок анча-мынча саясат туура эмес кетип аткан. Ак Буранын жээгин оңдоп аткан 200 миллион, 250 миллион сом бөлүндү. Мен айттым, 2,5 миңден ашык индус, пакистанецтер окуйт экен ошол жерде, индиялык. Ошолорго 3,000 сомдон 15,000 сомго чейин квартира төлөшөт экен. Мен айттым, ушуларга $50 кылып квартиранттарды киргизип койсоңор, бир жылда 10 айда 80 миллион сом түшөт экен. Ошо менен 3 этап менен бүтүрсөңөр болбойбу? Даяр нерсеге мен деле курам деп ошол баягы помощнигине айттым, Талай Сарбашевдин. Ишенмесеңер ошол сурасаңыздар да болот. Аты эсимен чыгып калды. Талайбек Сарбашевдин помощнигине айттым. Акча булакты түшүрүп, анан түшүргөндөн кийин ошо менен кургула дедим. Бир жактан булак түшпөстөрүнө жөн эле акчаны кетире бербестен. Болбосо мына Эмаком, Кежигуру, Визион дегендерге бөлүп берсин. Ол 50 жылга, 30 жылга мына жерде сен карайсың, ушул жер сеники болот. 30 жылдай мамлекетке кайтарып алабыз десе, бардык бизнесмендер курат. Неге ошо акчаны бияктан акча кетириш керек? Жаңы Ош Сити деп жаңы шаар куруп койсо боло турган возможностьтар бар бизде. Мына шаардын көркүн бузуп кайра ар жерге козгарынга окшоштуруп дом салып атат. Ушу домдорду, жаңы домдорду жерлерди акысыз берсе ишкерлер жаңы домдорду курат. Biz элементарный баягы карп деген бар го, карбюратор тазалай турган. Ошону чыгарсак, ошол 10 сом экен, ошо 80 сомдон сатылып атат. Ишкерлерге возможностьту берип, ишкерчилик менен алектенсек, биз керек болсо чөбүздү терип, çöptü terip, çay kılıp satsak da gerek olsa yaşap gideriz. Biz emgeklenişimiz gerek tuğanlar. Oşançı mına Kırgızistan'dan sırtkar Orta Azya, Esengi mamleketlerin, biyak Amerika, Türkiye, Kıtay büyüt aylanıp geldim. Bırak biz öte jalkabız, moyun kalışımız gerek. Oşonu jetelegen başçılar olsun. Hemen sayasatты süyle versek tuğanlar 5 saat, 10 saat dağı süyle veririz. Roza Otunbayeva da geldi. Söz közeye Roza Otunbayeva da. Biz 2010 жылы өзүбүз момундай bir бутка туралы деп мурунку бийликти кууганбыз. Biz байыдык, зато тынч. Эми оштук туугандар, ачык айтайын, мен да кичине коронавирус болуп калыпмын. Кече мени балдарым чыгарып кетишти, ачык айтайын. Башыңарды мен башымды таажим этемин. Эми ананайындар, мага ишенбегиле. Ананайындар, силерди Кудай колдошун. Анан Атамбаевге ишене беле, Кудай колдосун деп турам. Биз аякка бияка секирип, кече ошол Эмилбек деген иним менен жүрсөм, сен биримдикте жүрдүң эле дейт. Эми иштеп бер деди, 5-6 жерге жолугушууга барып бердим. Ал менин жумушум, добушум башка. Ошон үчүн туугандар, партиялык система жокко чыгарылсын. Керек болсо депутаттар велосипед менен барып иштей турган патриоттор бар. Бүт 570-те жүрүшөт, ассамблеяда жашашат. Карапайым элди ойлобой туугандар. Мына ак жол болуп, андан кийин СДБК, андан кийин мына биримдик болуп аткан депутаттарды көрүп атабыз. 100га жакын депутат кайра кел айтат экен. Ошон үчүн туугандар, система алмашсын, ушу башчыларыбызды туура ээрчили, Алла колдосын. Рахмат барыңыздарга.